Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айылындагы Дана Киманов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Деркенбаева Айткүл Чыныбековна. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кыргыз адабияты сабагы 4-чү чейрек 10-чу класс. Сабагыбызды баштаардан мурун жагымдуу маанайга көңүл бөлөлү. Ар адамга жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп кем болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таала экен ден соолук. Жашоодо кимге эмнени кааласаң, сөзсүз өзүңө кайтат дешет. Мен бүгүн ар бириңиздерге ден соолук каалагым келди. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Осмоновдун өмүр баяны жана махабат темасындагы лирикалары сулууга, сүй жана мен, аялга. Алыкул Осмоновдун өмүр баяны менен жана махабат темасындагы лирикалары менен таанышабыз. Сөз байлыктарыбыз өнүгөт, көркөм айтууларыбыз өнүгөт. Ынтымактуулукка, туруктуулукка, патриоттуулукка тарбияланабыз. Таланты таш жарган акын Алыкул Осмонов Панфилов районундагы Капталарык айылында 1915 жылы кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Ал жаш кезинен эле ата энесинен ажырап, жетимдиктин азабында, турмуштун кыйынчылыктарында башынан өткөрөт. 1925 жылы Фрунзе шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынат. Бир аздан кийин эле ал балдар үйү Токмок шаарына көчүрүлөт. 1925-28 жылдары ошол балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр да жазып көрөт. 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, анын алдындагы адабий илимге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930 жылы Сабаттуу бол газетасынын сентябрь айындагы санында биринчи жолу анын Кызыл жүк деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары газета, журналдарга үзүлбөй жарыяланат. 1933 жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылык иштин артынан чөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Бар бололу түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса тайызына сүрүлбөйт, тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүнө чирисе да бир гүлдөйт. 1935 жылы 50 жылдардын аралыгында ал ондон ашуун ыр китептердин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Мой дом аттуу ырлар жыйнагы 1950 жылы Москвадан орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты. Алыкул Осмонов эң мыкты котормочу да болгон. Ал Пушкиндин, Шекспир, Низами, Шота Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын көркөм дүйнөсү менен кыргыз окурмандарынын биринчилерден болуп тааныштырат. Айрыкча улуу акын Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр поэмасынын Алыкул таржымалдаган котормосу аңызга айланып, атпай журтубуздун бүт булуң бурчуна жетти. Шекспирдин Отелло, 12 түн сыяктуу драмаларында кыргыз көрүүчүлөрү анын котормосу боюнча сахнадан көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу Алыкул Осмоновдун көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз
жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди. Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле. Алыкулда андай касиет сапаттардын баары бар болчу. Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарда туура келди. Бирок ажал арбайган ач колун ага сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди. Ашкере Айкөл ташкындаган талантын туз насиби 35 жыл гана өлчөнгөн экен. Залкар акын 1950 жылы 12 декабрда дүйнөдөн кайтты. Калемдеш жана замандаштарына караганда Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө. Кудайга 1000 мертебе калп айта алса да, ырына бир жолу да калп айта албаган бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Акын өлү Алыкул өз өмүрүнүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле, ал ыр болчу. Мен турмушта сараңач көз эмесмин, өктөө кылып ай аз бердиң дебесмин. Байлык, үй жай, ден соолуктан ардактуу, мага берсе 2 сабак ыр берсин. Алыкул Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул 4 сап ыр эле аныктай алат. Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок. Улуу адамдар кайталангыс таланты менен өздөрүнүн өлбөс кылып жаратышат. Алыкулда ошондой таланттардын катарына кирет. Акын Алыкул Осмоновдун поэзиясына суктанбаган, анын талантына таазим этпеген адам кыргыз арасында жоктур. Дүйнөлүк поэзиянын Байрон, Пушкин, Есенин, Лермонтов өңдүү балбылдаган жылдыздары сыяктуу Алыкул дагы жарык дүйнөдө аз жашады. Өмүр бою өзөгүн сыздаткан оору акыры алып тынды. Алыкул Осмоновдун сүйүү лирикалары. Сүйүү жана мен. Сүйүү эмне, сүттөй таза колуктуу, ансыз анан алтын өмүр толукпу. Ошондуктан эң биринчи жаш сулуу, бермет жакут, кавхар кийип жолукту. Кучактадым, өптүм, кыстым боорума, бул турмушта өлгөнчө бир болууга. Бирок сүйүү эң жалганчы нерсе экен, кош деди да от карматты колума. Экинчиси андан сулуу, андан жаш, жалынына жана турган жансыз таш. Анын көркү миң түрлүү көрүнүш, мен андыктан кайра кумар, кайрамас. Аз дууладык, жаштык, мастык оюнда, ант бериштик өмүр байлап көп жылга. Бирок сүйүү жерден муздак нерсе экен, жашырынды жылаан байлап мойнума. Менде айып жок, түмөнсүнбөйм эч кимге, андай болсо күнөө өзүңдө деп билбе. Бирок сүйүү уудан бүткөн нерсе экен, үчүнчүсү заар чачты бетиме. Жылаан таштап заар төгүп чачып от, эрк сеники шылдың кылмак ойномок. Бирок түшүн акылың кем жаш сүйүү, ошентсе да сенден көңүлүм калган жок. Билем анын туш тарабы терең жар, өзү зоокка куш жете албай болгон зар. Эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн, мен сүйүүгө теңелүүгө акым бар. Кээде сүйүү жөнүндөгү Алыкулдун ырларын эстегенде биреги жедеп көптү көргөн карыя адамдын осуяты деп болжоп кетесиң. А бирок болгону 30 жашында сүйүү жөнүндөгү насаатты
улук кичике арнап калтырган. Аялга сүйгүм келет, жаш жандырып жаш болуп, жаштыгымды алдап, жаш кайыңдай мас болуп, жанар тоодой жалын чачкан отуңан, чыккым келет жанып чыккан таш болуп. Сүйгүм келет миң мертебе жалынып, сүйгүм келет сүйгөнүмө жалынып, өз күчүңдү өз күчүмө багынтып, сүйгүм келет кээде өзүңө багынып. Көпкөк асман жерге түшсө жарылып, кыян жүрсө жердин үстү тарылып, ал кыяндан өтөр элем кыйналбай, бир көз караш кубатыңды жамынып. Алыкулдун өмүрүндөгү аялдар ага махабаттын кадырын, кубаныч кайгыны, таарынуу, көңүл калууну, чыйралууну да үйрөттү. Алар өмүрдү баалоо, поэзияга өмүрдү зарп кылууга түрткү болушту. Алыкул аялга жеңил баа берген эмес. Алардын утурумдук түйшүгүнө, күнүмдүк кайып каскак, айла амал азгырыгына көтөрүмдүү болгон. Ал кайра аялзаттын мээримине, назиктигине, боорукерлигине, таза сезимине, айкөлдүгүнө таң берип, суктана жазган ыры мына ушул Аялга аттуу ыры. Сулууга кош жан эркем, кош дейсиң деп таарынба, мени күтпө, мени эстеп сагынба. Жаш кездердей ынак сүйүү жок экен, 30 жаштын улам аркы жагында. Кош сүйгөнүм, коштошордо жалынба, сен жакшы элең, мен сүйө элек чагыңда. Ак сүйүүдөн көңүл калуу көп экен, 30 жаштын улам аркы жагында. Сен бир кептер, бос шумкарын түнөткөн, унутулган учар замат түнөктөн. Сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген от чачышуу жүрөктөн. Сен бир бакча мөмөлөрүң келишкен, мен жүргүнчү ооз тийген жемиштен. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден. Алыкул Осмоновдун табышмактуу сырларын угуп көрсөк. Сыягы тарыхта түбөлүк калыш үчүн аябай көп жазып, калың китептерди, сандаган томдорду чыгарыштын эч бир кереги жок окшойт. Алыкул бир нече гана чыгармасы менен, классика болуп калган бир катар лирикалары жана поэмалары менен төл адабиятыбыздын эң төрүнөн орун ээледи. Ошол үркөрдө болгон бир нече чыгармалары адабият агымын бүтүндөй жаңы багытка буруп, башка бир доордун, жаңы этаптын, жогоруда айтылган күмүш доордун дарбазасын ачты. Бул Алыкулдун акын катары биринчи табышмагы болду десек туура болот го. Алыкул өтө эрте каза тапты. Катуу оорудан эч бир айыга албай 35 жашында кеме сыяктуу калкып кете берди. Убагында аны эч ким деле кадырлап, коомдук масштабта мактап, ардактаган жок. Кургак учук болгондо да туберкулездун ачык формасы акынды элден обочо жүрүүгө мажбурлап, Алыкул эл сыяктуу карындаш урук же үй бүлө күтө албады. Жалгыз чүрпөсүнөн айрылды. Айласыздан бүт өмүрүн чыгармачылыкка, поэзияга арнады. Китеп которду. Китеп менен жашап, китеп менен сүйлөштү. Китеп менен жүрүп өмүрүн өткөрдү. Жазган негизги темасы өмүр жана өлүм, мезгилдин учкулдугу, жашоонун кыскалыгы болду. Бирок Алыкул катуу оорунун айынан өмүрү кумдай ушаланып, өлүм сааты улам жакындап калганын жан дили менен сезип, ошону чыгарма кылып жазды. Алыкулдун инсан катары трагедиясы убагында бааланбагандыгы, томолой жетимдиги оорубузду ачытып, чыгармаларындагы чынчылдыгы купулубузга толду. Ырларындагы ысык мээрими дилибизди жылытып, адам катары тереңдиги жана акылмандыгы ар дайым өзүнө тартып келди. Ошентип Алыкулга болгон сүйүүбүз жаралды. Алыкул Осмоновдун дагы бир чечиле элек сыры анын саясатка мамилеси. Акын аттуунун баары жабыла, партияны, Ленин менен Сталинди асман айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан жок.
Учур саясатын же жакшы, же жаман дебей, негизинен түбөлүктүү темаларды жазды. А бирок суроо туулат. Тыныстанов атылып, нечен кыргыздын мыктылары дайынсыз жок болуп кеткен катаал репрессияны алкул укпадыбы, көрбөдүбү? Же көрсө да көрмөксөнгө салдыбы? Бул табышмактуу чоң суроо. Жок, көрсө алкул баарын көрүп, баарын сезиптир. Нечен түйшөлүптүр. Бирок борон чапкындуу каар заманды ачык публицистиканын тили менен эмес, Эзоптун тили менен, метафоранын тили менен, каймана образ жана салыштыруулар менен так да даана да кылып ачып бериптир. Айрыкча баарыбыз жатка билген ата журт деген ырда алкул замандын татаал портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып ачып бериптир. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон уруп, кар уруп. Же болбосо түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп. Же болбосо дагы бир сабын алалы. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас мобул турган суру булут жана башка. Кыштын катуу, жолдун кыйын болуп турганы, түндөр жаман, жазда башка экендиги, заман оорлоп асманды сур булут каптап тургандыгы абдан күчтүү тартылган заман портрети мезгил сүрөтү. Бул мактоо эмес, сындоо. Бул ыр 1948 жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде Саманчы менен Байжиев, Зияш Бектеновдор Манас эпосу үчүн камакка алынып, саясатка атуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели. Демек, алкул саясатты жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын жогорудагыдай метафоралардын, символдордун, тереңге катылган коддордун тили менен жазган. Алкулдун дагы бир табышмагы 1941 жылы лирика деген басууга даяр ыр жинагын өрттөп салган. Эмне үчүн? Өрттөбөй эле сандыкка салып катып койсо эмне болот эле? Жок, акын эмнегедир өрттөгөндү ылайык көрүптүр. Демек, замандын тартиби катуулап, саясаттын түрү абдан каардуу болуп кеткен алкул көргөн, билген. Акын мындай деп жазат: 1939 жылдан 1940 жылга чейин аз жаздым, бирок көп окудум. Негедир ошол мезгилде лирика аттуу китеп камдап, бир топ пессимисттик ырлар жаздым. Кийин 1941 жылы анын баарын өрттөп салдым. Айтор Алыкул Осмонов илгерки грек философу Диоген сыяктуу жыгаш челектин ичинде коргологон инсан, замандын агымынан сыртта жашаган кечил же жеке чарба жазмакер эмес, доору портретин өзгөчө боектор менен тарткан ойчул сүрөткөр экен. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз да болсо сыртта калар сөздөрүм, өлсөм дагы жара тээп мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деген экен Алыкул көзү тирүү кезинде. Улуу акындын көрөгөчтүк менен айтылган бул сөздөрү бүгүн тарых фактысына, турмуш чындыгына айланып отурат. Залкар акынга таазим кылып сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бышыктоо үчүн суроолор: Алыкул Осмоновдун качан жана кайсы жерде туулган? Алыкул Осмоновдун ырлары, алгачкы ырлары кайсы? Ыр жыйнактары канчанчы жылдары басылып чыккан? Балалык жагы кандай шартта өтөт? Алыкул Осмоновдун лирикаларын көркөм, жаттап, жатка айтып бергиле. Үйгө тапшырма: аялга, сулууга, сүйүү жана мен лирикаларын көркөм жаттап айтып бергиле. Көңүл бөлгөнүңөргө чоң рахмат. Саламатта болгула балдар.